жана урматтуу бир туугандар, ар бир ата эне үчүн балдардын амандыгы тилеп келет. Ошон үчүн колдон келишинче колдоо көрсөтүп коюшуңуздарды мен өтүнүп элем. Ушул биздин ошол буга чейин Аббостун тез соолугуна кол сунуган бир туугандарга ушунчалык терең ыраазычылык, Аббостун апелляцияларында буга чейинки кол сунуп келгендерге ушунчалык терең ыраазычылыгымды билдирем. Блогерлерге, ушул кол сунган кайрымдуу инсандарга баардыгына ыраазычылык. Экинчиден, ушул кимде-ким бул видеону көрүп аткан болсо, кыргыздын уулу, ушундай кыйынчылык абалда турат. Бир кыргыз мекендешибиз, ишенген эле таянары элибиз болуп турат. Биздин да бир болгон таянычыбыз. Башка кимге кайрылабыз, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн акыбалды туура түшүнүп, колдон келишинче колдоо көрсөтүп койсоңуздар, бул видеону мүмкүн болушунча таратып таратсаңыздар, сиздин кол сунганга акчаңыз жок болду деп сарсанаа болбостон, эгер колуңуздан акчаңыз болбосо, колуңуздан келе турган бул видеону башкага таратыш, 20-30 кишиге болсо да бөлүшүп, группаларга жөнөтүшүп койгонуңуз бул өз чоң жакшылык. Ошол видеонун алдында бир бата тилек берип, кеп эле акчада эмес. Ушу колдон келгендер, колдон келишинче акчасын берип, колдон келгендер комментарийде дагы жакшы сөзүңүздөрдү жазып, бата тилектерди берип турсаңыздар, кыргыз бата менен дагы алып көгөрүп келген. Кудай буйрса, мен ишенем, аркабызда Опол тоодой асказоо элибиз бар, журтубуз бар. Ушул бир кыргыздын уулуна 1000ден 1 эмес, 100 000ден 1 жаралчу бир инсан турат жаныбызда, замандашыбыз турат. Мен ойлойм, Кудайым буйрса, биз да колдон келген аракетти жасайбыз. Ушул экран алдында турган реквизит ушул Аббостун өзүнө таандык, салган акчаңыз Аббостун өзүнө келип түшөт. Сбербанк карта, Элсом бардыгы мына WhatsApp номерлер ушул үй-бүлөгө таандык. Балам аппаз ушул күндө оор акыбалда. Ушу балама операция жасалыш керек. Ушу күндө операцияга муктажмын. Балам күн санап менен алыстагандай сезилет. Баламды көргөн сайын жүрөгүм ооруп, ушу күндөрү кыйналдым.